ушул таштандылар боюнча дагы буга чейин ушул жерге таштандылар ташталып келсе, мисалы ушул жерлер бара айылдан келип эле бул жактан жолдон келип эле жээкке таштап кетиши берген да, анан бул жакта салафандар, андан тышкары бакалашкалар баардыгы бул жактарда учуп мындай кыжаалатчылыкты жаратчу да. Бул тиги көрүстөндөр жак беттердин баардыгы таштанды болуп, бул жакта атайын топурак салганы келген адамдарга дагы ушу айылыбыздын жүзүн ушундай негативдүү жактан көрсөткөнүбүз туура эмес болуп калат деген пикирди айтыбыз келип аткан. Андан тышкары ушу азыр айыл өкмөт тарабынан ушул жер демилгеленип, бул жерлердин баардыгы көмүлдү, жаңы мусорду. Ал эми таштан таштоочу аянтча бул жака аз да барып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошол жака барып атайын таштан таштоочу аянтча даярдалды. Бул тиги Жаныбек Койчубаев атындагы ат майданынын алысыраак жагында ушул жак бетте орун алган жаңы таштан таштоочу жай. Ошол жака таштооңуздарды суранат элек жалпы айыл тургундарынан, себептегенде ошо айылыбыз ушул жака келген коноктор топурак салганы келген. Андан тышкары жаз айында айрыкча ошо шамал болгондо баардык салафандарды, баклажкаларды учуруп, могул жактардын баардыгын таштанды бир аянтчасына айлантпай ошол жака таштасак, ал жердин тегерек чекелери дагы корулат буюрса, анан учпай турган ушул жерде атайын ылайыктуу бир жаңы таштан таштоочу аянтча түзүлүп атат. Ошол жака таштасаңыздар деп суранат элек. Себептегенде ошо башында айтып кеткендей эле бул жак аябай чоң көйгөй жаратып атат. Жалпы айыл тургундары дагы ушул нерсени айтып чыккан жалпы чогулуштарда. Андан тышкары мынакей бүгүн Ишеналы Сейитбек атындагы орто мектеп